Dualar kabul boluşuna karata okuyalar. Öz doğrunda zulümü menen belgilүү Hajjaj zalim degen bir insan bar ele. İnsanlar andan korkup Allah'tan dua kılıp suranışat ele. Al özünün zulümü menen kançalıgan insandardın üy bilösün jok kılgan bolçu. Kündördün bir күнү Hajjaj zalim öte adep ahlaklı insandı sebepsiz kamakka taştap koldorun kişendep koydu. Türmödө жалгыз жаткан бул улуу инсан колдорун жогору көтөрүп мындай деп дуа кылды. Ала хаула вала куввата илля бика лакал халку вал амру. Котормасы күч жана кубат бир гана жаратуучуга ылайык. Жаратыш жана буйрук бериш бир гана сенден. Кечинде сакчылар бардык эшиктерин жабышат. Айланада ал инсанга жардам бере турган эч ким калбайт. Таң атканда сакчылар түрмөгө барышты. Бирок түрмөдө бир гана тарактан башка эч ким жана эч нерсе жок болчу. Залымга эмне дээрин билбей корккон сакчы анын жанына келип болгон окуяны айтып берди. Ошондо Хажжаж сакчыдан ал түрмөдө эмне деген эле деп сурады. Ушундай деп дуа кылган болчу деп жогоруда дуаны айтып берди. Андай болсо айып сенде эмес. Дуа себептүү ал кутулду деди Хажжаж залым. Салих инсандардан бири риваят кылат. Бутумдун сөөгү кайрылып калган болчу. Бир нече күн ооруп мага азап берди. Күндөн күнгө ооруу күчөй берди. Ооруга чыдай албай Аллахка ыклас менен дуа кылдым. Дуа кылып жатып уктап калыптырмын. Түшүмдө бир жылан келип, ооруп жаткан жана ириң баскан бутумду жалады эле. Мени кыйнап жаткан оорунун эч бири билинбей калды. Ойгонгонумдан соң Раббиме канча көп шүгүр айтсам да, ошончолук аз деп ойлодум. Риваят кылышынча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында соода менен алектенген бир инсандын үйүнө ууру кирет. Ууру соодагерди да өлтүрмөкчү болот. Бирок соодагер уурудан канча мал мүлкүн алса да, аны өлтүрбешин талап кылат. Бирок ууру буга көнбөдү. Мал ээси уурудан дарат алып 2 рекет намаз окуу үчүн убакыт сурады. Ууру ага макул болду. Соодагер ошол замат дарат алып 2 рекет намаз окуйт да, намаздын артынан ушундай деп дуа кылат. Я вадуд, я зал аршил маджид, я халан лима юрид, асалука бинури вачхи каллати, малаа аркани аршик, ва би кудроти каллати, qadarta биха аля халикика ав би рахмати каллати васат кулла шайин, я мугиси агисни, я мугиси агисни. Акыркы сүйлөмдү 3 жолу кайталоо керек. Ушул дуаны окугандан кийин Аллахтын буйругу менен жерге бир периште түшөт. Ууруну каттуу байлап, соодагерге ушундай дейт. Биринчи жолу я мугису дегениңде асман эшиктери такылдаганын уктук. Экинчи жолу ушул сүйлөмдү айтканыңда Жебрейил алейхиссалам бул байкушту ким куткарат деп сурады. Мен ошол замат жардамга шашылдым. Мына көрүп турасың, мен жаныңдамын. Ушуну билгин. Жардамга муктаж болуп Аллахка дуа кылгандардын Аллах дуасын кабыл кылат. Ушул окуядан кийин соодагер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, болуп өткөн окуяны толугу менен айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах сага өзүнүн ысымдарынан болгон ушундай бир улуу ысымына үйрөтүптүр. Ал ысымдар менен дуа кылсаң, Алла дуаңды кабыл кылат деп айтты. Аллах Тааланын улуу ысымдарынын бири Рахман. Рахман бардык пенделерине мээримдүү деген мааниде. Бул ысым аркылуу Аллахтан коркунучтан куткаруусун сурагандарды коркунучтан куткарат. Дуба кылгандардын дуасын кабыл кылат жана кажети бар инсандын кажетин кабыл кылат. Окуябызда Аллахтын ушул улуу ысымдары менен дуа кылган инсан туурасында. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын азат кылган кулу Зайд бин Харис мушрик бир инсан менен сапарга чыгат. Эч ким жок бир жерге келгенде мушрик Зайдты каттуу байлап салат. Зайд андан: "Эмне себептен мени байлап койдуң?" деп сурады. "Сени жок кылууну каалайм." "Эмне үчүн?" "Себеби сен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолундасың жана аны сүйөсүң." Зайд анын чечими бекем экендигин түшүнгөн соң, Аллахка ыклас менен ушундай дуа кылат. Я Рахман агисни. Котормасы, мусулман капыр бардык пенделериңе мээримдүү болгон Рахман, мага жардам бер. Ушул убакта мушрикке аны кое бер. Эмне үчүн аны өлтүрмөкчүсүң деген үн угулат. Ал бардык жакка карайт. Бирок эч кимди көрбөгөндөн кийин дагы аны өлтүрүүгө даярданат.
Зайтке жақындашып жатқанда дағы ошол үнді угат. Ал таң қалып айланасын қарайды. Бирок ешкимди көрбөйт. Дагы бир жолу Зайтты өлтүрүүгө аракеттенгенде мурдагыдан да бийигирээк «Кое бер, аны» деген үн угулат. Ошондо Зайд бин Харис сен кимсиң деп сурайт. Мен Жабраилмен. Биринчи жолу дуа кылганыңда Сидратул Мунтахада элем. Экинчи жолу дуа кылганыңда асмандын биринчи кабатында элем. Үчүнчүсүндө болсо сенин жаныңа келип, сени куткардым деп жооп берди. Мубарак убакыттар. Аллах Таала Кур'аны Каримде «Инна иддата шухури индаллахи исна ашара шахран фи китабиллахи яма халакас самавати вал арзи». Котормасы, албетте Аллахтын алдында айлардын саны асмандар жана жерди жараткан күнүндө белгилеп койгон 12 ай. Тауба сүрөсү 36 аят. Бирок ушундай күн жана айлар бар. Аллах аларды башкалардан кадыр баркын жогору кылган. Төмөндөгү санап өтүлгөн айлар ислам дининин айлары болуп эсептелет. Биринчи Мухаррам, экинчи Сафар, үчүнчү Рабиул Аввал, төртүнчү Рабиул Ахир, бешинчи Жимадул Аввал, алтынчы Жимадус Сани, жетинчи Раджаб, сегизинчи Шабан, тогузунчу Рамазан, онунчу Шаввал, 11-нчи Зулкада, 12-нчи Зулхиджа. Ушул улуу 12 айдын ичинде Аллах Тааланын төмөндөгү улуу ысымдары менен зикир кылуу зарыл. Биринчи Мухаррам айы Ла илаха иллаллах. Экинчи Сафар айы Аллах Аллах я Аллах. Үчүнчү Рабиул Аввал Ху я Ху. Төртүнчү Рабиул Ахир Хак я Хак. Бешинчи Жимадул Аввал Хай я Хай. Алтынчы Жимадус Сани Койюм я Койюм. Жетинчи Раджаб айы Каххар я Каххар. Сегизинчи Шабан айы Фаттах я Фаттах. Тогузунчу Рамазан айы Вахид я Вахид. Онунчу Шаввал айы Ахад я Ахад. 11-нчи Зулкада айы Самад я Самад. 12-нчи Зулхиджа айы Аллах я Аллах. Алгачкы кабарыбызда Раджаб, Шабан жана Рамазан айлары жөнүндө кабар беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раджаб айы келгенде ушундай дуа кылат эле. Аллахума барик лана фи Раджаба ва Шабана ва балликна Рамазана. Котормасы, Аллахым, Раджаб жана Шабан айларын биз үчүн берекелүү кыл жана бизди Рамазан айына жеткир.